баштарбы? 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санааттештирүү жылы деп өлкө башчыбыз урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин жарлыгына таянып, биз ушул Каракулжа районунда Биймырза айылында тигүү цехинин ачылышын баштап атабыз. Буйруса ушул тигүү цехибизге биздин тигүү цехибиз бир 200 орунду жумуш менен кыз келиндерди камсыз кылабыз деп ойлоп турабыз. Азыркы күндө ачылганыбызга, иштеп баштаганыбызга 3-4 күн убакыт болду. 50-60 кызды кабыл алып, уже жумушубузду баштадык. Буйруса айыл жеринде ошо жумушсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле ички миграцияны токтотуу максатында бир аз болсо да өлкөбүзгө салымыбызды кошобуз деген ниетте турабыз. Бардык Каракулжа районунун кыз келиндерин жумушка чакырабыз. Келиңиздер, биргелешип иштейли. Биздин айылга жаңы цех ачылып атат. Ушул ачкан балага рахмат чоң. Ушул цех ак жолдой болсун, насип кылсын, элибизге кызмат кыла турган жакшы ак жолдой ишканалардан болсун. Жазында ушул иним Болотбек сөз берди эле ушул жерде жогорку иштеген кызматкерлерге, элге сөз берди эле. Жазда Асылбек Шарипович баш болуп ушул жерге капсула салынып, курулуш башталды эле. Бүгүн мына ачылышы болуп турат. Ачылыш аземине ушул бүт айыл аксакалдары, жумушчулар, бүт элдер келип ушул жерде бүгүн ачылыш аземи болуп жатат. Элге кызмат кылган, берекелүү, пайдасы тийген ишкана болсо экен деп бардыгыбыз тилегибизди айтып отурабыз. Бүгүнкү ушул келген ачылышка келген бир туугандар, элдер бардыгыбызга ыраазыбыз. Жакшы кечени өткөзүңүздөр. Элге кызмат кылган ишкана болсун ушул жерде. Урматтуу аймактарды өнүктүрүү боюнча өткөрүлүп жаткан райондук семинардын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президенти улуу урматтуу Сооронбай Шарипович өлкөдөн кымбат дөөлөт жок деп белгилегендей, кыргыз көчү жолун улап 2019 жылды аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санааттештирүү жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу районубузда бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жаткан мезгилде биз сиздер менен жолугушуп отурабыз. Бүгүнкү ушул тигүү цехин ачуу салтанатынын катышуучулары бүгүнкү жыйынды ачып, алгачкы сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты урматтуу Асылбек Шариповичке берем. Болот элибиз швейный фабрика куруп берем деди. Бир жыл өтпөй, 7-8 айда Кудай буйруп дегендей күч кубат берип, анан жигитчилик дегендей сөзүн аткарып, бүгүнкү күндө ушул швейный фабриканын баштапкы мындайча айтканда ишин, жумушун, бете чарын, кызыл лента кесип дегенде бүгүн осогос аттап күрөштү. Бүгүнкү күндө 100 орунга ырасталган. 200 орун кылып берем деп убада берип атат акырын. Чоң айтып. Эми өзүңүз ойлогуңар, 200 жерде Каракулжадан, башка айылдардан, биздин айылдан келип иштесе, 200 үйлөө үчүн кандай бул чоң нерсе? Аймактарды өнүктүрүү жарлыгына ылайык Каракулжа айылдык аймагынын Биймырза айылына өз каражатынын эсебинен кийим түйүүчү цех куруп, жаңы жумушчу орундарды камсыз кылгандыгы үчүн жеке ишкер Абдыкадыр Болот жылынат. Буйрук 340 30-октябрь 2019 жыл. Yeni işker mеценатыбыз Абдыкадыр Болотко берилет сөз. Assalamu alaikum Asылбек Шарипович, assalamu alaikum коноктор, алыстан келген, жакындан келген коноктор, assalamu alaikum Каракулжа эли. Бир акылман айткан экен, жасай турган ишиңди биринчи көрсөт, андан кийин айт деп. Мына Алла Тааланын буйругу менен мен ушу 7 ай мурун, ушу жылдын башында 11 март күнү аймактарды өнүктүрүү жылына байланыштуу
райондук администрациянын жетекчилиги алдында уюштурулган жыйында сиздерге ода бердим эле. 200 орунду жумуш ордун камсыз кылып берем деп. Мына насип кылып ушул күнгө туш келдик. Мына азыр бүтүп жумушчуларына 3 күн болду. Азыр 100 адам иштеп жатат. Буюрса дагы алдыда ниетибиз көп жумуш болот деп эсептейм. Себеби бардык азыр биз жумушчулар менен сүйлөштүк. Көптөгөндө шыктуу кыз келиндерибиз көп экен. Сөзүмдүн ушул айтып кетер элем, ыраазычылык. Ушу райондук администрацияга, Жогорку Кеңеш депутаты Асылбек Шариповичке жана ушул жердеги бардык жергиликтүү бийликке, депутаттарга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына бардык адамдар өздөрүнүн каалоо тилегин айтышып, келип жардам берип атышты. Бардыгына рахмат. Элдер, мына жерде айылдаштар бардыгы жакшы сөздөрүн жок дегенде келип кошуп кетип атышты. Ушул мамлекетибизде тынчтык болсо гана ушундай өнүгүү жакшы иштер болот экен. Бардык сиздерге айтарым, элибизде, журтубузда аманчылык болсун, тынчтык болсун. Рахмат. Көп жакшылыктарга күбө болуп, көңүлүбүз көтөрүлүп, бул иштерди дагы башка айылдарга жайылтуу максатында мына көрүп, атабыз Аллах Таалам кут береке берсин, жакшылык берсин. Жума күнүңүздөр куттуу болсун. Ар бир салым кошконуңуздарга Аллах Таалам Куранда убада кылган эң азы 10, ашыгы 700, бирок андан да арттырып бере берем деген жакшылыктарды, берекелерди Аллах Таалам бере берген болсун. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana. Жакшылык да өзүңдөн болот, береке да өзүңдөн болот, шифа да өзүңдөн болот. Аллах Таалам ушул жакшылыктар элдин биримдигине байланыштуу, элдин ынтымагына байланыштуу, элдин бири-бирин колдоосуна байланыштуу. Да колунда бар адамдарды ойготуп, колунда жокторго жардам берип, ушинтип ынтымакташтырып, бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик берсин, жакшылыктар коштой берсин. Versin, devletin versin, yetmezken devlet olsun, ömrün uzun olsun. Oda çakanın günün için vakt olur, Şükür. Ben Allah'tan şu Bolat dinimizge Güleşime, oğullarına, kızlarına, vardır çakınlarına, bir tuğanlarına, çın ve soğuk huzur, imanlı, baktı ömürlesin. Köp yaşasın, işleri iyilikli olsun. Kanday ümitmeden, maksatmeden şu işkanı nasılsa, vardır işe alsın. Memleketimizge, elge şu işkana kızmak kılsın. İyilik kalayı sizlerge. Köp işine, cumhurşuna, uçuravay, günlük müştehit, sen iştehit bulamazsın. Biz görmeniz suyun otağız. Ушундай ишкананы ачып берип атканына болот, үйүбүздүн да Аллах Таалам тилегине жеткирип, үй бүлө бала чакасы менен дайым жакшылыкта болсун. Бул жерде иштеп аткан мына кыз келиндерибиз, Аллах Таалам колуңуздардан ушундай бир бөөрү төгүлгөн, сиздер ушундай тикмештер болуп, элге журтка пайда келтирип, элибизде сүйүнүп, сиздерге да Аллах Таалам береке берип, колуңуздар дарт көрбөсүн, дайым жакшылыкта болуңуздар, береке.